энергетика министрлигинден ТЭЦтен жылуулукту колдонуучуларга 80 квадраттуу метрден өйдө батирлер, үй болсун, ошолордун колдонуучуларына себестоимость боюнча, мындайча айткандай, наркы баасы боюнча жылуулуктун баасы көтөрүлгөн. Бул маселе боюнча жогорку кеңеште бир топ жолу депутаттар дагы кайрылган, Садыр Нуркожоевичке кайрылышкан, премьер-министрге, энергетика министрине кайрылган. Бирок тилекке каршы эч бир чечим кабыл алынган жок. Азыр мага дагы Кара Балта шаарынын тургундары да кайрылып атышат. Тилекке каршы биздин энергетика министриге ойлойт болуш керек. 80 квадраттуу метрде жашаган тургундар булар баардыктан бай экен депчи. Бирок биз эч качан унутпашыбыз керек. Жалаң эле Бишкек менен Ош шаары бул негизги фактор, негизги критерий болуп саналбайт. Андан тышкары дагы Кара Балта, Токмо, Таш көмөр, Кара Көл, ошого окшогон шаарлар бар. Ошол жерде ТЭЦтен жылуулукту пайдаланган биздин жарандар бар. Азыр 80 квадраттуу метр деген бул 2-3 бөлмөлүү эле үй, квартира. Ошол жерде бүгүнкү күндө пенсионерлер жашаган квартиралар бар. Азыр наркы баасынан деп атышат. Наркы баасы мурун 5000 сом төлөп атса, азыркы убакта 25 000 сомго чейин чыгып кеттиптир. Азыр 1-июндан баштап 30%га да чыгат деп атышат. Эми 30%га чыгарбадан жыл сайын 10%дан көтөрүлсө деле 10 жылдын ичинде наркы баасына келмек бүгүнкү күнгө чейин. Менин кайрылуум элдин атынан сураныч. Азыркы убакта 30%га эмес, 10%га көтөрсүн, жыл сайын 10%дан 10%га чыгарса туура болмок деп эсептейм. Рахмат чоң.